пост-ковид болбош үчүн сергек жашоо керек да. Биринчи, тамеки чекпеш керек. Мына далилдер бар. Тамеки чеккен адамдарда пост-ковид болот деген. Курч ковид мындай да, тамеки чеккен адамдарда ковид жана курч ковид жеңил өтүп кетти. Бирок пост-ковид өтө оор акыбалга алып келип, көз жумган адамдар бар. Арак ичкен адамдар, көп ичкен адамдар. Аларда дагы пост-ковид болот, катуу болот деген ушундай немелер бар. Сөз түрдө ар бир адам физикалык машыгуу, кыймылдоо, базуу, чуркоо, дагы башка мындай физикалык аракеттер сөз түрдө керек да. Мына бүгүнкү күндө өтө көп далилдер бар. Ошол физикалык кыймылдай жардамды бир дагы дары бере албайт.